Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитети билим берүү жана илим министри кызматына Кандыбек Исаковдун талапкерлигин жактырды. Аны комитет мүчөлөрүнө бүгүн вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова тааныштырды. Исаковду аталган кызматка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев көрсөткөн. Кандыбек Исаков 2011 жылдан бери Ош мамлекеттик университетинин ректорунун кызматын аркалап келет. Мурдагы министр Гүлмира Кудайбердиева 4-сентябрда өзү берген арызынын негизинде кызматынан бошотулган. Ал бул кызматта 2016 жылдан бери эмгектенип келген. Кудайбердиева министрликти башкарып турган учурда басылып чыккан окуу китебиндеги айрым документтердеги каталар, тендерге байланыштуу бир топ сындар айтылган. Нарын районунун Кеңеш айылында контейнерде билим алган окуучулар суук түшкөнчө башка имаратка көчүрүлөт. Бул туурасында вице-премьер Алтынай Өмүрбекова Нарын облусуна жумушчу сапары учурунда айтканын өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Окуучуларды көчүрүп барчу имаратты билим берүү багытына өзгөртүү үчүн акча бөлүнүп, оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Жакынкы арада Кеңеш айылына жаңы мектеп куруу иштери башталат. Анын долбоордук сметалык документациясы даяр деп айтылат билдирүүдө. Эске салсак, жаңы окуу жылында Кеңеш айылына контейнерлерден жасалган 6 мобилдик үй жеткирилип, анын ачылышы өткөн. Аземге Нарын районунун акими Семетей Черикбаев, Нарын облустук билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Касымбек Мамытов баштаган атка минерлер катышкан. Көп өтпөй социалдык тармакка мобилдик үйдүн астында отурган 5 атка минердин сүрөтү жарыяланып, кызуу талкуу жараткан. Айрымдар мектеп салууну демилгелеп, курулуш материалдарын, акча каражатын чогулта баштаган. Бирок өкмөт элден мындай жардам алуудан баш тарткан. Бишкектеги Ак Ордо конушунда мектептердин биринде дене тарбия сабагы учурунда 5-класстын окуучусуна футбол дарбазасы кулап түшкөн. Ал баш мээсинен жаракат алып, шаардык оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Окуучу палатага отурулганын Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. 2008 жылы туулган жабырлануучу тез жардам кызматы менен ооруканага алынып келинген. Бейтап дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө деп билдирет маалымат кызматынан. Окуя 6-сентябрда Ак Ордо конушунда орун алган. Анда дене тарбия сабагы учурунда окуучуга дарбаза кулап түшкөн. Чүй облусунун Панфилов районундагы Цельман айылында жайгашкан Ак Тилек медресесинин жатаканасынын чатырынан өрт чыккан. Өзгөчө Кырдаал министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, өрт күн мурун 8-сентябрда болжол менен кечки саат 7-лерде катталган. Өрттүн кесепетинен жатакананын 2000 чарчы метр чатыры күйгөн. Медресенин кызматкерлери тарабынан жатаканада жаткан 200 окуучу эвакуацияланган. Өрттүн кесепетинен каза болгондор жана жабыркагандар жок. Өрттү өчүрүүгө 4 бөлүм тартылып, өрт саат түнкү 10-го чукул чектүүгө 4 сааттан кийин толук өчүрүлгөн деп айтылат маалыматта. Ак Босого жаңы конушунда 2 баласын жетелеп келе жаткан энени сүзүп кеткен жол кырсыгынын видеосу жарыяланды. Тасмага эне 2 баласы менен жол чекеси менен басып баратканда унаа келип сүзгөнү түшүп калган. Кырсыктан улам 6 жашар кыз каза болуп, ал эми 3 жаштагы баласы менен эне жандандыруу бөлүмүндө жатат. Алардын абалы оор экенин Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев күч түзүмдөрдүн жетекчилери менен кеңешме өткөрүп, ички иштер министрлигине кара санатай кызматкерлердин тазаланууну тапшырды. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, өкмөт башчы жарандардын сын пикирлерине кабылган акыркы окуялар боюнча тынчсыздануусун билдирди. Милицияны реформалоо пландары көп жылдардан бери ишке ашпай келет. Кадыр баркынын төмөндүгү жана укук коргоо органдарын башкаруудагы белгилүү бир кризис ички иштер министрлигинин жетекчилигине милицияны реформалоо боюнча чечкиндүү чараларды көрүүгө дем бериши керек. Бүгүн коомдо мамлекетте милициянын жүрөк өйткөн маселелерин токтоосуз чечүү зарылдыгы тууралуу бирдиктүү пикирде турат, деди Абылгазиев. Абылгазиев көчөлөрдө орнотулган видео байкоо камералары милициянын катарындагы кара санатай жана кесипкөй эмес, кылмыштарды жаап жашырган айрым адистерди ачыкка чыгарып жатканын белгилеген. Ошондой эле ички иштер министрлиги тез арада уюштуруу жана кадрдык жаңы өзгөртүүлөрдү кабыл алып, милициянын беделин түшүргөн. Мамлекеттин бардык күч аракетин текке кетирген кара санатай кызматкерлерден тазаланышы керектигин айтты.
Бишкектеги Жал Кичи районундагы мушташтын шектүүлөрүн номер 1 тергөө абагына киргизишти. Бул туурасында укук коргоо органдарынан билдиришти. Маалыматка ылайык, мындай чечимди Свердлов райондук соту кабыл алды. Эске салсак, 28 августта Бишкек шаарындагы Ахунбаев, Курчатов көчөлөрүнүн кесилишиндеги мушташта 2 адам катуу сабалган. Аларды сабады делген Жаныбек Бапашев менен Калысбек Сейитбеков окуя болгон учурда кармалып кайра кое берилген. Жабыркагандардын жакындары арыз жазган соң коомчулукта бул маселе чоң жаратып, кийин аларга издөө жарыяланган. 6 сентябрда шектелип, изделип жаткан 2 адам милицияга өздөрү келип, аларды Свердлов райондук соту 2 айга камоо чечимин чыгарды. Милиция кызматкерлерине ачылган кылмыш иши Бишкек шаарынын Ленин райондук прокуратурасы тарабынан жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана кылмышты жаап жашыруу беренелери менен ачылып, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Сабалган 2 кишинин бири катуу соккудан эсин жоготуп, каршылык көрсөтүүгө аракет кылган, экинчиси аяосуз тепки жеген. 5 сентябрда Бишкек шаарынын Жал Кичи районундагы Жапырт мушташта жабыр тарткандардын жакындары наарычылык акциясына чыгып, окуяга күнөөлүүлөрдү тез арада кармап, жазага тартууну талап кылышкан. Окуяны премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев көзөмөлүнө алып, күнөөлүүлөрдү таап, жазалоону тапшырган. Мурунку мэр Нариман Тюлеевдин батирлерин сатып салган Бишкек мэриясынын издөөдө жүргөн кызматкери кармалды. Бул туурасында Бишкек шаардык ИИБинен билдиришти. Маалыматка караганда, шектүү Баткен облусунда жашынып жүргөн. Ал Тажикстан аркылуу качып чыгып, Түркияга кетүүнү ниет кылган. 7 сентябрда милиция жана УКМКнын кызматкерлери шектүүнү мамлекеттик чегарадан өтүүгө аракет кылган маалда колго түшүрүштү. Эске салсак, Бишкек мэриясынын кызматкери 8 батирди мыйзамсыз сатып жиберген. Кийин аталган мүлк мурда Нариман Тюлеевге таандык болгону аныкталды. Ысык Көл облусундагы Каракол шаардык архитектура башкармалыгынын жетекчиси пара катары автоунаа алган. Бул туурасында экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Фин полицияга жарандардын бири арыз менен кайрылган. Ал арызында жер тилкесин каттоо үчүн ВАЗ үлгүсүндөгү унааны пара катары алып, жерди каттабай жана унааны да кайтарбай койгон Каракол шаардык архитектура башкармалыгынын жетекчисине карата чара көрүүнү суранган. Аталган факты кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестринде пара берүү беренеси менен катталып, сотко чейинки тергөө башталган. Үстүбүздөгү жылдын 4 сентябрь күнү атайын тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында пара алгандыгы тастыкталган. Унаа атайын токтотуучу жайга киргизилген. Учурда сотко чейинки өндүрүш жүрүүдө. Туристик мезгил аяктагандыгына байланыштуу 8 сентябрда Бишкек балыкчы Бишкек поезд каттамы жабылды. Кыргыз темир жолу ишканасынан кабарлашкандай, аталган каттам жайкы эс алуу мезгилине карата 14 июндан тарта иштей баштаган. Быйыл Кыргыз темир жолу ишканасы аталган багыт боюнча 19.972 адамды ташып жеткирди. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 13% көп деп билдиришти ишканадан. Сооронбай Жээнбеков Тажикстан президенти Эмомали Рахмонду жана тажик элин эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Кыргызстан элинин жана өзүмдүн атымдан сизди жана жалпы тажик элин Тажикстан Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм деп жазылат телеграммада. Бүгүнкү күндө сиздин даанышман жетекчилигиңиз менен Тажикстандын социалдык жана экономикалык жааттагы жетишкен олуттуу ийгиликтери өзгөчө кубандырат. Кыргызстан менен Тажикстан элдеринин кызыкчылыгы үчүн эки мамлекеттин ортосундагы чыныгы достук жана ынак коңшулук мамилелер мындан арыда сиздин жеке колдооңуз менен бекемделе берет деген терең ишенем, дейт Жээнбеков. Сооронбай Жээнбеков Эмомали Рахмонго чың ден соолук, бакубатчылык жана мамлекеттик ишинде ийгиликтерди, ал эми боордош тажик элине тынчтык жана өнүгүүнү каалады. Өзбекстанда аскерде кызмат өтөө мөөнөтү расмий түрдө 12 айды түзөт. Бул тууралуу мыйзамга президент Шавкат Мирзиёев кол койду. Өзгөртүлгөн мыйзам боюнча ага ылайык аскерде кызмат өтөө мөөнөтү баары үчүн 12 ай болуп бекитилди. Буга чейин аскерде кызмат өтөө катардагы жана сержант курамындагылар үчүн 12 ай, жогорку билимдүүлөр жана офицердик курамдагылар үчүн 9 айды түзгөн. Мыйзам боюнча аскерге чакыруу апрель-май айларында болот. Буга чейин өнөктүк апрель-июнь айларында жүргүзүлүп келген. Бүгүнкү комуз
күнүн белгилөөнүн алкагында 500 кылмышчу Оштогу Алманбек Датка этнографиялык комплексинде Машботой күйсүн чертишти. Майрамдык флешмобдун алкагында студенттер музыкалык окуу жайда билим алып жаткандар шаардагы театр жана филармониянын кызматкерлери Машботой күйсүн чертишкен. Иш-чарага жалпысынан 1000 адам катышкан. Эске сала кетсек, Кыргызстанда 9-сентябрда комуз күнү белгиленген. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Кыргызстандык жөөгүлүк Юлия Андреева 2020 жылы өтчү Токио Олимпиадасына жолдомо утуп алды. Бул туурасында спортчунун машыктыруучусу Татьяна Борисова билдирди. Андреева күн мурун 8-сентябрда Нур-Султан шаарында өткөн Астана марафон 2019 эл аралык марафонуна катышып, биринчи орунду ээлеген. Ага байгеге 1 миллион тенге 500 миң сом берилгени айтылат. Юлия 42 чакырым аралыкта 2 саат 28 мүнөт 42 секундада чуркап өттү. Олимпиадага жолдомо алуу үчүн 2 саат 29 мүнөт 30 секундалык норматив коюлган, деди машыктыруучу. Муну менен Андреева Токио Олимпиадасына жолдомо алган экинчи спортчу болду. Буга чейин сууда сүзүү үчүн 19 жаштагы Денис Петрашов лицензия утуп алган. Кайрадан Муунтуу ыкмасы менен Нурмагомедов Дастин Порияны жеңип, чемпиондук орун сактап калды. Абу-Даби шаарында UFC 242 турниринин алкагында россиялык Хабиб Нурмагомедов жеңил салмак чегинде чемпиондук орун сактап калды. Америкалык мушкер Дастин Пория менен болгон беттеш 3 бөлүккө созулду. 3-бөлүктө Нурмагомедов Муунтуу ыкмасы менен каршылашын жеңип алды. Биринчи бөлүктү эки мушкер соккулар менен баштады. Россиялык мушкер көп күттүрбөй Пориянын бутуна кирип, уруш партерде уланды. Экинчи бөлүктө Пория өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп, соккулар менен Нурмагомедовду ургулай баштады. Ага орусиялык балбан чыдабай күрөш ыкмасын көрсөтө баштады. 3-бөлүк партерде уланды. Пориянын аракетине карабай Нурмагомедов күчтүү болгону билинип калды. Орусиялык мушкер беттешти партерге өткөрүп, Муунтуу ыкмасы менен америкалык мушкерди жеңип алды. Белгилей кетсек, Хабиб Нурмагомедовдун коржунда 28 жеңиши болсо, Дастин Порияда 25 жеңиш, 6 жеңилүү деген көрсөткүчкө өзгөрдү. Абсолюттук мушкерлер уюмунун башчысы Дана Уайт ирландиялык мушкер Конор Макгрегордун чемпиондук наамы үчүн Хабиб Нурмагомедов менен кармашууга мүмкүнчүлүгү бар экенин билдиргенин Bloody Elbow жазды. Эгер Тони Фергюсон беттештен баш тартса, Хабибдин кийинки атаандашы Конор болот, деди Уайт. Ал арада Макгрегор Twitter баракчасы аркылуу Нурмагомедов менен реваншка даяр экендигин билдирип, беттешти Орусияда уюштурууну суранган. Эске сала кетсек, мушкерлер былтыр UFC 229 турниринин алкагында кармашып, анда ирландиялык спортчу утулуп калган. Бишкекте Илбирсти коргойбуз аттуу эл аралык кайрымдуулук жарышы өтөт. 15-сентябрга белгиленген марафондо түшкөн каражаттын бир бөлүгү Илбирсти коргоо жана анын экосистемасы боюнча глобалдык программага берилет. Жарыш шаардын борбордук бөлүгүнөн башталып, катышуучулар 1, 14 жана 21 чакырымга чуркашат. Алгачкы жолу көрөрмандар жана көрүүчүлөр үчүн жолдун четинен назар салып турганга орун берилет. Кыргызстанда ак илбирсти сактоо боюнча иш-чаралар жыл сайын уюштурулуп келет. Биринчи эл аралык форум 2013-жылы өткөн. Ак илбирс кызыл китепке кирген жана өзгөчө коргоого алынган сейреги жаныбар. Проондун атайын долбоорунун алкагында Кыргызстандагы Алатай жана Каначуу жаратылыш парктары ак илбирсти коргоо боюнча дүйнөлүк 20 ландшафттын тизмесине киргизилген. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда болжол менен аска тоолорду мекендеген 324 илбирс бар. Жаратылышка зулумду кылып, ага зыян тийгизгендерге 1,5 миллион сомдук айып пул каралган. Эртең 10-сентябрга карата аба ырайы. Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 3-6, күндүз 12-17 жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 16-21. Ош облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 16-21. Ысык көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16 градус жылуу.
Жалал Абад облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 16-21 жогору. Бишкек шаарында түнкүсүн 9-11, күндүз 16-18 градус плюс белгиси менен.